Руслан, кайсы секторларга сунуштамакчысың кыргыз инвесторлорго салганы Монголияда? Менин оюмча биздин Кыргызстанда жакшы өнүккөн секторлордун бири бул бизде тамак аш сектору. Кыргызстанга дайыма коноктор келгенде дайыма таң калат. Бизде абдан сапаттуу ресторан, кафе бар экен депчи. Менин оюмча бул биздин мисалы Куликов компаниясы деле азыр абдан чоң компания болду. Казакстанда, Россияда биринчи лидерлердин болуп иштеп жатат. Ошо сыяктуу компаниялар бизде Монголияга да келиши чоң кызыктуу болчудай да. Эгерде мисалы Куликов компаниясы Монголияга келсе, же бизде жакшы бир кофейнялар бар, ошолор келсе, же мисалы биздин чайханалар, Нават сыяктуу компаниялар, же Дастархон ушундай бүт эме биздин бизде эмне эң жакшысы бар болсо, Лагман, Плов, Самсы, бут жерде бүт жакшысы бар да. Мисалы биякта эң биз эмне үчүн келгенибиздин бир себептеринин баары, биякта бир Оштон жакшы бир бизнесмен бар экен. Анын биякта чоң зынжыры бар, шашлык и плов деген. Абдан чоң белгилүү болуп, элдин баары монголдор абдан жакшы көрөт. Ал жерден самсы жейсиң, шашлык жейсиң, плов жейсиң да. Монголдор биздин тамакка жакын, абдан жакшы көрүшөт биздин тамактычы. Бирок биздикиндей кафелердин саны аз. Ооба, мага ошондой көрүндү. Бул как Бишкек 2005 жылы. Мен эшимде биринчи пиццерия ачылган го, Нью-Йорк деген пиццерия. Ошондо вау болгон, баары тең ошо пиццерияга барып, ошондо ошол ачкан киши ойлойм аябай байыган депчи. Биякта деле ошондой чоң фирмалар аябай бай болуп, кыйын бизнесмендерди ошол жака тартып алып, кичинекей бизнес анча өнүкпөй калганда, ошол үчүн кыргыздар силер бияка келсеңер, ошол малый средний бизнес нишаны жеңсеңер болот. Ошо тамак аш, да кайсы мисалы тамак аш мындай, мисалы буларда биз айттык да малдын саны көп депчи. Анан малдын саны көп болгондуктан биякта азыр деген биздин мисалы жакшы ишкерлер жанакы Риха, Тойбос, андай да фирмалар көп чоң өстү. Ошондой дагы мындай биякта фабрикалар ачылса, булардын этин иштетип, мисалы Россияга же Казакстанга же башка мамлекеттерге жөнөткөнгөчү, ошол да жакшы болчудай экен да. Мисалы деген бизде шоро бар. Шоробуз абдан жакшы иштейт. Биз өзүбүздүн сыймыгыбыз да Кыргызстандынчы. Бирок деген шоро Кыргызстанда эле, кээде Алматадан тапсаң болот. Мисалы Монголиядан кирип иштесе деле жакшы болчудай да. Анткени буларга да жакын биздин ичкендерибиз. Карагыла достор. Айнеки имараттар Улан-Батырдын эң центринде. Ушундай имараттар көп. Башка жагынан мисалы бизде Кыргызстанда мен оюмча бизде Кыргызстандан бул инвестор өздөрү монголдор дагы инвестор болгонго даяр да. Буларда башка ген азуучудан, алтындан, көмүрдөн акча көп түшүрүп, чоң компаниялар бар. Бирок ишкерлердин саны аз. Ошондуктан Кыргызстандан инвестиция эмес, өзү ишкерлердин келип биякта иштеши мындай муктаж деп ойлойм да, жакшы болчудай депчи. Канча доллар менен иш баштап кетсе болот Монголияда деп ойлойсуң? Мен оюмча азыркы кезде анча деле чоң акча менен кирсе болот. Мисалы эгерде кичинекей бир ашкана ачсаңыз, ага 50 миң, 100 миң доллар менен баштап кетсе болот да. Албетте эгерде чоңураак бизнес ачамыз десе, анда көбүрөөк акча керек болот. Бул ар бир бизнестен караштыруу да. 20-30 миң доллар менен деле ачса болот. Бирок аны үчүн деген кичине кыйналып калат, анткени биякта деген башташ кириш үчүн бирденке чындыгында айтсамчы, любой бизнесте абдан кичинекей акча менен деле ачса болот. Бул деген акчанын саны эмес. Бул өзүнүн иштин кандай иш ачылуу да биринчи үч. Эгерде мисалы бияктан биринчи микро бизнес айтып коеюн да. Мисалы биякта бизде биякта эме жок. Тандырдан жок. Тандырды ачыш үчүн тандыр ачып, тандыр самсы ачыш үчүн ага үчүн канча билбейм, 5 миң доллар керек болобу, же 1000 доллар керек болобу, абдан аз эле акча керек болот да. Бирок эң биринчи салым ал киши уста болуш керек. Ал жакшы тандырны самсын жасаш керек. Ошону тандыр самсыны жасаган билген киши келсе бияка, ошол эме инвестиция болот да. Эгерде деген мисалы бияка келип башка бир иш баштайм десең, монголдор жакшы иштеп жүргөн ишти киргизем десең, ал оорураак болуп калат. Ага чоң инвестиция керек. Ал дагы иш болуп келечеги
жакшы болобу жаман болобу эч ким билбейт. Бирок биякта мисалы тандыр нан жок. Да. Тандыр нан жок болуп, тандырды киргизген киши баштаса иш жакшы болчудай да. Тандыр нан, тандыр самсы, Ооба. баягы кебаб. Ооба. Чын эле достор. Эң жакшысы силер Монголияга келип кеткиле, көргүлө. Кыргыздар үчүн виза кереги жок. 90 күн, биз визабы. Анан кийин аябай жакшысы рейстер канча турат? Казакстандан бияка чейин. Келип кеткенин билесиң, $500 $500. $500, Биякта конкуренция өтө аз, достор. Көчөдө карасаңар, жалаң эле монголдор, түрктөр, бир орустар жок бияктачы, Биз кыргыздар биякта билинбей эле жүрө беребиз. Монголдорду карасаңар, жанатан бери. Вот, мына Руслан 100% монголдой эле, Тек көчөдөгү башкаларды карасаңар, баары тең кыргыздын өзү эле. Кыргызга эң жакын эл казактардан кийинчи түсү боюнча бул монголдор. Ошол үчүн бизге аябай комфорттуу болот Монголияда иш кылганы. Да. Руслан Кыйынчылыктар деле бар да. Мисалы булар орус тилин билбейт. Биз Россияда иштегенибиздин, Казакстанда иштегенибиздин себеби биз орус тилин көп жакшы билебиз да. Монгол тилди үйрөнүш керек, монгол партнерду издеш керек. Ал жагынан ошо кыйынчылыктар бар чындыгында айтсакчы. Ошондуктан азыркы себепте мисалы кыргыздар же Өзбекстандан, же Казакстандан, же Россиядан бизнесмендер деле биякта аз. Бирок башка жагынан кыйынчылык болгон жерде мүмкүнчүлүк бар. Да. Бул защита да. Анткени ошо кыйынчылык болгон үчүн киши ошон үчүн биякта ошондой рыночный мындай возможностьтер бар да, мүмкүнчүлүктөрчү. Ошол менин оюмча биз ар бир бизнесмен деген жеңил жерде эмес, оор жерден мүмкүнчүлүк издеш керекпиз. Анткени оор жерге башка кишинин да иштеши оор болуп калат да. Ошондуктан бул бизнесте түзүлүү эмес. Эгерде рынок абдан конкурентный болсо, ал жерден бизнес түзөсүң. Мисалы Бишкектен азыр мындай тамак аш жерге же башка бир кичи бизнести ачыш мындай менин оюмча оңой. Бирок ошол бизнести жеңиш кылуу оор. Ошол бизнестен акча табыш, ошол бизнести жакшы иштетүү абдан оор болуп калды. Анткени биздин рынок, биздин кичи мамлекетте ал секторлордун баары уже занято болуп калды. Жаңы бир иш башташ керек да Кыргызстандачы. А бул жерге Кыргызстанда жакшы иштеп жаткан бизнестерди алып келип, мисалы мен айткандай тандыр нанды келип жасасаңыз, бул мүмкүнчүлүгү жакшы болчудай. Супер.